Siz ушул бүгүнкү улакка даярданып атасыз азырчы. Анан ушул улакка даярдануу боюнча айтып берсеңиз. Өзүңүз канча жылдан бери улак чабасыз? Кантип кызыгасыз? Өзүм ушу жашыман баштап эле кызыгып келем. Жашыман баштап эле улак чаптым. Көбүнчө теке улактар чабып жүргөнмүн. Кийин ушу тырпак улакка өткөндөн бери теке улак чапкым келбей калды. Азыр эми бүгүнкү улакка азыр даярданып атыптырсыз, аттарды көрөлү. Аттарды эмне кылдыңыз ошондо? Асып койдуңузбу? Аттарды бир күн калганда бастырабыз. 3 саат, 4 саатка чейин. Андан кийин алып келип асабыз 3 саат, 2 саат, тердебесе 2 саат, тердеп калса 3 саат. Азыр улакка чейгисин айтып берсеңиз, кандай кылып даярдайсыз? Бир күн алдын балким жем-чөбүнөн бир аз. Бир күн алдын ушу бастырып келесиң. Бастырып, суутуп бастырып бересиз. Ошого дарайлык болот да. Аттын чуркашына жеңилдик болот. А бул эмне үчүн? Бул аркага эгер качпаш үчүн. Эгер артка жылып кетпеш үчүн. Аркага жылып кетпеш үчүн ушундай коюлат. Тартылат. Да, кандай даярдыктарды көрөсүз эми? Өзүңүз айтып кетсеңиз. Өзүңүз да кандай тамакты азыраак жеп бир күн алдын калганда? Тамакты обычный эле жейбиз. Бул нелери бул эми? Бул пайпак. Пайпак. Аттын буту тебеленбеш үчүн. Аттын буту баягы улакта тебеленип калбаш үчүн. Ошого. Бул неден жасалган эми бул? Аттын пайпактары. Бул резинкадан, камаздардын подушкасынан болот. Бул аяктан жасалат, кимдин колунан жасалды? Буну өзүбүз жасайбыз. Ушу лентаны сатып алабыз, жасайбыз өзүбүз. Улактын кийимдерин кийип атасызбы? Ооба. Только бул нелер? Бул защитник бутка. Бул каяктан жасалды эми? Бул эми өзү спецмастардыкы. Биз самодельный бутка атайын көкбөрүгө сатып алганбыз. Бул өтүктөр ошол. Атайын улактын өтүктөрү. Мына эмнелер булар? Ал аттын бутунун защитниги. Атайын ушундай сатылып алынган, Атты деле биз өзүбүздөй карайбыз. Булардын да буттарын. Бул атайын улакка делген шым. Атайын улакка арналган шымдар булар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр жаңы эле бардык чабандестерди топтоп алып, ат майданына жөнөдүк. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баардыгы алдыда. Айтсаңыз Бактыбек, бүгүн мына улакты эмне максатта берип жатасыз? Ассаламу алейкум, улуу кыргыз элим. Бул улак ата бабабыздан калган кыргыздын салты болот. Ошо ата бабалардын салтын улап, ушу кыргыз оюндарын бизден муундарга калтырып кетиш үчүн ушундай улактарды берип турабыз. Бүгүнкүсүн мен берип атам. Бул ынтымак аламан улагы. Ынтымак аламан улагы. Анан айтсаңыз, байгелер боюнча айтып кетсеңиз, кандай байгелер коюлуп атат? Байгелер боюнча бир 2 тай, 6 кой, 6 ечки, анан акчалай. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, мен дагы кыйынчылык менен ушул улакты ашырып алдым азыр. Экстремалдуу оюндун түрүнө кирген көкбөрүнү
Мынантип алуу өтө эле кыйынчылыкка жатат экен. Саламатта туруңуздар, Таң Манай программасы.